Şükür Акыбал жакшы. Баары жакшы болот. Элибизге кайрылып атабыз. Элибиздин жардамы менен, Аллахтын батасы менен. Кудай таалам өмүрүң узун болот. Кудай тааламдын жардамы менен. Ушул оорудан, ушул дарттан айыгып кетсең балам. Жакшынакай. Эне болосуң сен да мага окшогон. Мен да эне болом алтыным. Үмүтүбүздү үзбөйлү. Ыйлабайлы, чыйралып Аллахтын дуасы менен Аллага кайрылып, элге кайрылып, элдин себепкер болуп эле Аллах таалам күч кубат берсин сага балам. Ыйлабайсың, баары жакшы болот. Муну жеңебиз ооруну. Чыйралабыз, кубаттанабыз, кайраттанабыз. Биздин айылда да той болот. Биз учурда Бишкек шаарынын Сокулук районунда турабыз. Буга чейин жалгыз бой эне биздин редакциядан жардам сурап кайрылган. Анын 27 жаштагы Курманбек кызы Нурайымга тез аранын ичинде Индия мамлекетинен боорун алмаштыруу операцияга $40,000 каражат керектелип жатат. Калың элден эже жардам сурайт. Исакова Нургүл Капаровна ушул Кызыл Туу айыл аймагынын тургуну, ушул жерде төрөлүп өскөн. Анан кийин токмокко турмушка чыккан, бирок тагдырдын эмескен, тайкысы экен. Ара жолго түшкөнбүз да, жолдошум экөөбүз. Ошо бирөө кызым 3 уулум менен ара жолго, эки жолго түшүп. Жалгыз кызым сен? Анан 21-22 жылдан бери ушул жакта жашап атабыз да. Урматтуу кыргыз элим, кадырлуу кыргыз калкым, ошо кызымдын, жалгыз кызымдын, ушунча убакта жалгыз кызымды, 3 баламды өзүм жалгыз гана Кудайдын күч кубаты менен өзүм ошо чоңойтуп, ушул ошо даражага жеткиздим. Бирок Аллахтын сыноосу экен, ушундай катуу сыноо берип атат. Сабырдуулук кылып чыдап келатабыз. Айла арагасыздан сиздерге кайрылып атам. Ушул кызымдын оорусуна себеп болуп, дартына даба болуп, бир жардам бере көрүңүздөр. Сиздерден гана үмүттөнөм. Көп жерге кайрылдык. Көп жерлерге барып атабыз. Баары эле алакандарын жайып жоктайтышат. Кадырлуу элим, калкым, силерден үмүттөнөм. Ошо кызымдын оорусуна жардам бериңиздер. Кыргыз элим, кайдыгер карабай мага жардам берип коюңуздар. Менин акыбалым күндөн күнгө оңдошуп баратат, аябай кыйналып атам. Күн өткөн сайын, саат өткөн сайын ушунун карегинен айланып, эмне болуп кетет деп алдыңкы үмүт менен ушу айыгып барып каларбыз, алмаштырып каларбыз деп атабыз. Донорубуз даяр. Бир тууган иниси донор болуп атат, калай калк. Жол киребизден ошо операциянын акчасынан гана кыйналып атабыз. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп ушундай операциялар болуп турса, же такыр эле ушул оорунга эбиттен себеп болуп күчтүү дарыгерлерибиз болсо, Кудайдын айтканынан болуп Кыргызстаныбыз өнүгүп, ушундай оорулар оорубаса экен, бала оорубаса экен, эл оорубаса экен. Мындай оорунун эч кимдин башына келтирбесин Кудай таалам. Кыйналгандан айла жок айтат экенсиң. Азыр эмне кыларыбызды билбей бүт жакка кайрылып атабыз. Болгон жака қалың жұрт, қалың ел арқасыздан
Сиздерден гана үмүттөнөбүз. Сиздерден гана жардам сурайбыз. Алладан баары тең урук. Аллахтын жардамы менен сиздерден да жардам сурайбыз. Күндөн күнгө акыбалы оорулашып атат. Кислород жетпей, деми кыстыгып, буту колу тырышып, түштөн кийин караңгыда түнкүсүн кыйналып калып атат. Тегелеп көз маңдайында отурам карегинен айланып. Ошо кызымдын айыгып кеткенине себепкер болуп калыңыздарчы. Калай ошо жакын 3 жыл мурун турмушка чыккан. Ошондон 2 выкидыш болду. Ошо бооруна күч келип ошондон төрөлбөй калды. Выкидыш болду билбейбиз да. Ошо өзү дагы жашмын, бала жыттагым келет деп ошо 2 выкидыш болгондо да аябай стресс алып эме болду да. Кайрымдуулук ошо кайрымдуу болуп фонду менен иштешип атабыз. Ошолор эме кетирип, ошолор Индияга жолдомо көрсөтүп, ошолор визасын жасап беребиз деп ошолор эметип атат, аракет кылып, жардам кылып атышат. Акыркы жылдары өлкөбүздө боору оорусуна кабылгандардын саны өсүүдө. Буга чейин калың эл бир канча инсандардын өмүрүн сактап калган деген үмүт менен Нургүл эже дагы кызым күндөн күнгө соолуп баратат, жалгыз кызымдын өмүрүн сактап бергиле деп калың элден жардам сурайт.